Кайсы породалар бар? Уйдун кайсы породалары бар? Эремизди балдын. Бізде уже өзіңір білесіңер да, Алатауский паровоз бар. Азыр болсо биз Бурышвицкийди колдонуп атабыз. Бурышвицкий болсо родоначальник биздин Алатауский паровоздонуку негизи. Бул эме. Жок. Алатауский, Черно-бурый да кайсы бар? Черно-бурый азыр болсо Бурышвицкий бар бизде. Швейцариядан келип аткан. Мясной направление болсо бизде Абердин Ангус и Симментал. Ауличинский, Черно-пёстр деген бар эле. Аны билбейсиңерби? Ауличинскийди өзүңөр билесиң, ал Казакстан келгенде бизгечи негизи. Ал могу прибрежный зона Таласский областка болчу да көбүнчөсү. Биякта болсо в основном северный зона менен Кыргызстанда в основном Алатауский кеткенде биздики. Жөн эле акчаны алып эле жок кылгандай болуп калып атасыздар. Билбейсиңер, канча чарба бар экенин билбейсиңер. Эмнеге пайдаланасыңар муну? Асыл тукумдуулугун өстүрүш үчүн пайдаланыш керек. Анан жөн эле келип эле урдуп ала бересиңер акчаны андачы. Төрөгүлбек, сиз айтыңызчы анда бул министриңер чото мен министрдин өкүлчүлүгүнө канаттанбай атам, жогуначы. Сиз мурдагы министр катары айтсаңыз, билесизби? Биз ушу местный породаларды колдош үчүн, ушу Алатауский породонун родоначальники Бурышвицкий болгон үчүн биз 8000 доза алып кирип, 8000 үйдү жасамурктандырдык Бурышвицкий мененчи. Чтобы мындай орусча айтканда повысить племенной потенциал этих коров. Андан ушу жылы 3186 музу алдык, помесных телят с улучшенными племенными качествами. Мына 3000 ушу жылы жасамурктандырдык, эми жылы дагы бир 2200 ушуну алабыз депчи. Ошондо ойлоп атабыз Искөл областы боюнча бир 5500 музо улучшенный Алатауский порода болот деп. Төрөгүлбек, сиз такыр эле башкана кетип калдыңыз. 8000 урук алып алып эле мактана бербегиле. Бизде 100 000 деген, 200 000 деген урук Гао элита деген бар, ал жерде сакталып турчу мурда элечи. Эми азыр жок кылдыңар, анан 5000 урук алып анан осменять эттик эле анан бир показатель катары айтып атасыңар да жанатан бери кайра-кайрачы. Сиз айтыңызчы, кайсы ири мүйүздүү балдын апасы болот, атасы болот? Жана айтып кеттиңиз, апасы 2000 литр берсе, атасы 11000 литр берет деп. Малдын дагы атасы апасы болот, кандай ал? Апасы Иссыкульская, Алатауская порода. Апасы, атасы болсо Сиздин кесибиңиз ким? Мен агроном по карбопроизводству. Анда бир зоотехник тап келбейсиңерби? Сам уй деп айткыла. Менин замым бука деп айткыла, атасы апасы деп кандай? Мен замым зоинженер, экинчи иштеген адам ветеринарный врач. Айтып аткандай, местный породалар Алатауский порода, малдын өзү биздин Алатауский порода, берки бык, производитель, Бурышвицкий породы, американской селекции, Сункар и Баттер. Эми алдында эле показатель эместен бизге шведский деп эле биз галштин фрийский породадан алып келип эле ошол 100 000 деген уруктар ошондон эле уруктандырып жүргөнбүз убагындачы. Эми азыр 8 000, 10 000 деген эле уят. Бул жерде миллиондогон доллар алып туруп анан биз 3000 бузоо алдык. Бир чарба эле алып койчу. 10 секунд. Бир кичине даярданып келип, мындай бир жооп берсеңер ушунча акча алып аткандай. Бирок бул долбоор абдан керек, мен колдойм. Süt çarbaсын өнүктүрүшүбүз керек. Себеби ар бир үйдү акча менен күнүмдүк камсыз кылса болот муну менен дагычы. Рахмат.